1-июлда өлкөбүздө Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана куткаруу кызматынын 25 жылдык мааракеси белгиленди. Салтанаттуу иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын президентинин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппараттарынын өкүлдөрү, министрлик жана мекеме уюмдарынын жетекчилери катышты. Алгач Кыргыз Республикасынын жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин желектерин алып кирүү менен иш-чара башталды. Эгемендикке ээ болгондон кийин Кыргызстанда табигый жана техногендик кырсыктар менен күрөшө турган мамлекеттик органды түзүү зарылдыгынан улам Кыргыз өкмөтү 1991 жылдын 1-июлундагы номер 317 токтому менен Министрлер комитетинин өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комиссиясы түзүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тарыхын чагылдырган тасма келген конокторго тартууланды. Андан кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 25 жыл ичинде басып өткөн жолу, жетишкендиктери жөнүндө министр генерал-майор Кубатбек Боронов баяндама жасап, күжүрмөн куткаруучуларды кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу куткаруучулар, сиздерди бүгүн майрамыңыздар менен куттуктап жатып, жемиштүү эмгегиңиздер жана ишиңиздерге берилгениңиздер үчүн чоң ыраазычылык менен сиздерге бекем ден соолук, үй-бүлөлүк бакыт жана ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалаймын. Бул иш-чарада Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров сөз сүйлөп, маараке ээлери өлкөнүн эгемендикти алгандан бери көптөгөн өмүрлөрдү куткарып, бир топ материалдык баалуулуктар сакталып калынгандыгын айтып, майрам ээлерин куттуктап өттү. Аба ырайынын ысык суугуна жана жергебиздин географиялык татаал шарттарына карабастан, оор кырдаалга кабылган жарандарыбызга эң биринчилерден болуп жардамга келесиздер. Темир Жумакадыров өз сөзүн улай эле Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосун окуп, президенттин атынан министрликтин мыкты кызматкерлерине ээнчилүү сааттарды тапшырды. Эл жерди болуп кетүүчү апаттардан коргоп, кесепеттерин жоюп келе жаткан кесип ээлерин куттуктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин вице-спикери Нурбек Алимбеков сөз сүйлөп, Жогорку Кеңештин атынан министрликтин кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирди. Сиздер мамлекеттин сыймыгысыздар. Эр жүрөк тайманбас адамдардын майрамы болгон ушул күнү силерге чын ден соолук бакыт каалайм. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Мухаммедкалый Абулгазиев өз милдетин күжүрмөндүк менен аткарып жаткан куткаруучулардын өлкө тарыхында жана келечегинде орду чоң экендигин айтуу менен кесиптик майрамдары менен куттуктап өттү. Куткаруу кызматынын түзүлгөндүгүн 25 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Бүгүнкү күндө министрлик жарандарды табигый, техногендик кырсыктардан коргоо жаатында ар тараптуу иш алып барып жатат. Министрликтин ишмердүүлүгүнө ал түзүлгөндөн тарта эле кызмат өтөп келген азыркы учурда ардактуу эс алуудагы ардагер полковник Турусбеков Асангазы Алиевич өз кесиптештеринин ийгиликтерине жетин албай турган кези. Элге, өкмөткө керектүү службалардын бири, куткаруучулардын ишин баарыбыз баалайбыз, билебиз кандай экенин. Күн түн дебей суук, муздактай жүрүшөт тоолордо, жолдордо. Мен айтканым ушул министерстводо 92 жылдан бери кызмат кылып, абдан сыймыктанам ушул жакта кызмат кылганга. Бардыгы мына татынакка министрлер болуп кетти, баары өзүнүн салымын берди бияка. Ушундай деңгээлге кызматты жеткиришти. Эми мындан ары дагы өнүгө берсин. Мурда 3 күрөк, 3 насылка менен ишибизди аткарып жүрчү элек, азыр болсо ошо андай международный деңгээлге жеттик. Мындан ары өнүгүп, элге керектүү кызматтардын бири болсун. Бул күнкү иш-чара майрамдык маанай тартуулоо үчүн концерттик программа менен уланды. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын артисттери менен биргеликте министрликтин да таланттуу кызматкерлери өз таланттарын тартуулашты. 2-июль күнү куткаруучулар аллеясында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамы салтанаттуу иш-чара өткөрдү. Бул иш-чарага министрликтин жалпы жамааты, ардагерлер катышты. Салтанатты министр генерал-майор Кубатбек Боронов куттуктоо сөзү менен ачты. Салтанатта сиздерди дагы бир ирет мен чын диlimden, өзүмдүн атымдан, үй-бүлөмдүн атынан, жалпы министрликтин жамаатынын атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер.
Сіздерге, işinizlerге ийгилик, үй бүлөңүздөргө тынчтык каалайм. Жерибизде ар дайым тынчтык болуп эле, өзгөчө кырдаалдар болушунча аз болуп, эгер болсо биз ошого каршы турууга күчүбүз жетип, элдин көйгөйүн ар дайым чечип, элге кол узун жардам берип жүрөлү. Ийгилик болсун. Дагы бир жолу байрамыңыздар менен. Рахмат. Андан соң күчүрмөн кызмат өтөөдө курман болгондордун элесине арналып, куткаруучу айкелине гүл коюлду. Өлкөбүз 25 жыл ичинде ар кандай апаттарга кабылып, бирде материалдык чыгым тартса, бирде жарандарыбыздан айрылып калып жаттык. Ошентсе да, кыйын кезеңде өз өмүрүн тобокелге салып, башкаларды сактап калууга далалат кылган министрликтин кызматкерлери жана жарандык коомчулуктун өкүлдөрү министрликтин мактоо баракчалары медалдар менен сыйланышты. Алыскы Ала Бука районунун 1-май айыл аймагынын башчысы Мухтар Шербаев өзүнүн айыл аймактын башчылыгы кызматын өтөй баштагандан эле табигый кырсыктардан жабыркоо ыктымалдуулугу бар жерлерди аныктоо жана кырсыктын алдын алуу, жабыркаган объектилерди калыбына келтирүүдө өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен тыгыз кызматташып келет. Анын бул эмгеги бааланып, аскердик жарандык кызматташуу медалы менен сыйланып отурат. Мындан аркы иштерине бул сыйлык чоң дем берерин айыл аймактын башчысы өз сөзүндө айтып өттү. Сөзсүз түрдө бул медаль мындан ары дагы биздин ушул жарандык аскердик кызматташтыкты арттыруу, жогорулатуу, ошол эле учурда табигый техногендик кырсыктардын алдын алуу боюнча биздин жергиликтүү өз алжа башкаруу органдарынын жоопкерчилигин мындан ары да жогорутат деп ойлойм. Сыйлыктарды тапшырууга земин улай эле Ала Бука районунун 1-май айыл аймагынын ардагерлер кеңешинин төрагасынын орун басары Абдимиталип Акматов айыл аймагынын ардактуу атуулу деген наам менен Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри генерал-майор Кубатбек Бороновду сыйлады. Мына акыркы жылдарда республикабызда табиаттын кырсыктары аябай көп болуп, селдер жүрүп, латокторду алып, сууларды, таза сууларды турбаларын алып кеткен жерлер болду. Ошолордун бири биздин Ала Бука районунун 1-май айылында латокторду агызып, ошондо министр мырзабыз өзү барып былтыркы жылы бардык эмелерди тез аранын ичинде чечип, маселени ордуна коюп, суулар келип, элибиз суу менен камсыз болуп, ошо министрге ыраазычылыгын билдирип, ардагерлер, айылдын эли, жогорку өзүбүздүн айылдык кеңеш ыраазычылыгын билдирип, айылдын ардактуу атуулу деген наамды ыйгарып отурабыз. Министрге чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Албетте, кыргыз эли эзелтеден кыйын кезеңде жакындарын турмуш калчоосуна таштап койгон эмес. Андыктан табигый жана техногендик кырсыктар болгон учурда куткаруучулар дайыма жардамга келүүгө даяр. Өзгөчө кырдаал деген айтпай келет, өлкөбүз кырсыктарга туш келгенде, өзгөчө куткаруучу жан жетет. Аман бол кыргыз элим, аман бол кыргыз жерим, тынтыксыз өтүп кызматын, куткаруучу сактайт эл жерин.